Базарды кыдырып, силерге ушу бааларды көрсөтүп беребиз. Туркменский помидоры 200 сом килограмм. Помидоры, огурцы, кыргызстанцы мы едим только привозные, да? А морковка у вас местная, да? Местная, да, 35 сомов. 100 килограмм 300 сомов. Помидор Туркмендики 230-250, Ташкенттер 280. Биздин бадыраңдын баасы канча? 400 сом, 380 сом. Союз 70 сом, 60-ка чейин түшүрүп беребиз. Сочный союзтер муну 28 сомдон, муну 32-33 сомдон сатабыз. Азыр местный помидор огурцы жок чыга элек, ошого байланыштуу булар кымбатыраак. Туркменский помидордун баасы килограмм канча? Баасы килограммы 170-180 болот. Бул картошканы деле дыйкандар өндүрөт, алып келет. Көп болсо бир 5 сом кошулат. Ушу дыйкандар өзүлөрү өстүргөн, дыйкандар ошол жака келип өткөрөт экен. Ооба, ушул жерге жүктөп беришет. Перес 3-4 сомдон. Ошону деле ишкыртып алып атышат. Дыйкандарга сиздердин эмгегиңиздер туура түшүнөбүз. Чирик салбагылача. Биз дагы алган намысты таап жейли таза. Местный башталганда арзан болот. Баасы түшөт. Баасы түшөт, арзан болот. Өзүбүздүн огурцы, помидор бышканда аябай эле арзан болот. Саламатсыңарбы, кадырлуу көрөрмандар. Бүгүн биз баалар боюнча видео жасайбыз. Тагыраак айтканда, жашылча жер жемиштер, ушул 5-6 жер жемиш жашылча тууралуу бааларды билип беребиз. Бир Бишкектин ичиндеги бир 5-6 базарды кыдырып, силерге ушул бааларды көрсөтүп беребиз. Анан айта кете турган нерсем бар. YouTube каналда AgriLife KG долбоорунун негизинде биз айыл чарба негизинде темалар боюнча видеолор тартып жасап турабыз. Негизги максат дыйкандарга жардам болсун деп ушул видеолорду чыгарып атабыз. Сиздер болсо комментарийге өзүңөрдүн ой пикирлериңерди жазгыла, суроолоруңарды жазгыла. Биз ошол суроолоруңарды окуп, өзүнчө дагы бир видеолор жасайбыз. Анан катталып коюңуздар. Азыр биз ушу Ош базарга кирип, бааларды сурап чыгалы. Окей. Урматтуу көрүүчүлөр, Кудайга шүгүр. Бүт бар экен биздин базарда. Бирок кымбат баары, Давайте биз эмелерден баштайлы. Помидорлор канчадан? Вы можете сказать, сколько Помидоры стоит? 200 сомов. Эти Туркмения. Туркменские помидоры 200 сомов. Да. Килограмм. Килограмм, да. Ага. Огурцы? У вас Огурцы тут вот эти 150, а китайские 200 сомов. китайские 200 сомов Да. килограмм. А это чье производство? Эти, наверное, Туркмения, наверное, тоже. Туркмения, да? Ну, Да. Коробочные вот эти. да, 150 сомов. 150 сомов, да? А у вас местных нету? Из местных вот эти только. Из местных только получается картофель, чеснок, ой, Вот это лук. морковка, Морковка, гречка, да? бацай, капуста. Бацай, капуста. Эти все местные, а вот эти, они пока привозные. Местные только же посадили в теплицу. Скоро. Всю зиму мы едим Привозные. помидоры, огурцы. Привозные. Кыргызстанцы мы едим только привозные, да? Да. А у нас вообще этим никто не занимается, да? Вот, Чем? Вот, помидоры никто не выращивает. Почему только посадили, зимой сажать холодно, чем топить его? Угли дорогие, свет вообще выключают. А поэтому это Конечно, в теплицах теплицу выращивают. надо же топить его. Свет все дорого. Вот поэтому и, соответственно, Ограничения. привозная цена, да? Ну да, на теплицу же свет ограничений, вот эти топить надо. А морковка у вас местная, да? Местная, да, 35 сомов. Картошка Картошка 40 сомов. тоже местная. Да. Лук тоже местный. Цена 45. 45. И капуста Капуста тоже местная, тоже 45. 45 сомов, да? А вот это пекинская. Бацай тоже местная, 45, да? также 40 сомов продаем. Давайте тоже чеснок скажите цену. Чеснок килограмм 300 сомов. 300 сомов, да? Тоже местный, да? Да, местные хорошие они. Московский Шопокова кесилишине келдик. Ак Эмир деген кичинекей мини базарчык бар экен. Азыр бунун ичине кирип бааларды сурап көрөлү. Саламатсызбы, кандайсыз? Содоңуз кандай болот? Жакшы болот абы? Болот. Помидорлоруңуз канча? Бааларын айтып кетесизби? Помидор Туркмендики 230-250, Ташкенттер 280. Розовый 400-дөн 350-дөн.
350дөн э? А местный помидор кайсынысы? Местный азыр жок, бадыраң эле бар. А местный помидор эмнеге жок азыр? Ушул малда жылда эле жок болот да, э? Ооба, бизде помидор жакшы эмес да, жок. Жылда эле силер Бадыраң ушул өсөт, помидор өстүрө албай атышат. жылда силер помидор Болот шашпайраак, күн жылганда, күн жылганда. Именно примерно кайсы убактарда болот? Кышында жок. Кайсы малда пайда болуп калат бизде Кыргызстанда? Апрель, май. Апрель майда помидордун өзү Теплица. местный теплицалар чыга баштайт, э? Азыр основном привозной да. Кышы менен привозной сатып Привозной чыгасыз. эле саттык. Бадыраң баалары. Бадыраң бизде жакшы. Бадыраң эң жакшысы биздики. Анан Ташкент бар. Биздин бадыраңдардын баасы канча? 400 сом, 380 сом. 380 сом, 400 сом, 1 килограмм. 1 килограмм. Привозной Привозной деле ошондой эле, бирок сортуна жараша бул арзаныраак 250 сом. 250 сом. Бул каяктыкы? Ташкенттики. Ташкент, э? Мындайча Башка айтканда жок, Ташкенттин кошуна Өзбекстан жер жемиштери менен колдонуп келебиз да биз ушул малда. Бизге дагы картошканын да баасын айтып койсоңор. Картошка ар кандай, бизде тазасы ушул. Бардыгы ыргытпай жейт тургандар ушу 70 килограмм. Килограммы 70 сом. Местный. Местный. Анан подряд ала бергендерге 50 сом, 40 сом. Савис. Союз 70 сом, 60-ка чейин түшүрүп беребиз. 60-ка чейин түшүрүп. Тоже тандалган бирден стандарт. Савис биздики, Кыргызстандыкы. Биздики. Пияз. Пияз 60-70. 60-70 сом. Капуста. 60 сом. Капуста биздики Кыргызстандыкы. Белокачан былтыркы эле сакталган капусталар. Мисалы үчүн могу капустаны жыл кышы менен сатып чыгасыңар да? Сатып чыгабыз, булар сакталат да, өзүбүздүкү эле сакталган капусталар. Былтыркы. Бул деген могу картошка, пияз, савистин баары өзүбүздүкү бар экен. Болгону ошо помидор, бадыраң эле привозной болот экен. Ошон үчүн кымбат экен да булар. Рахмат эже, сиздин соодаңыз болсун, чоң. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз деген азыр оптовый жашылча жер жемиштер саткан жерге келдик. Бизге Алдаяр базар экен, Аламидин рыноктун жанында жайгашкан кечки базар. Азыр бизге эжекебиз атыңыз ким эже? Гүлмира. Гүлмира эже ошол жерде соода кылат экен, бизге айтып берет бааларды, каяктан келет, местный эмес ушулардын толук маалыматын берип берет, э? Саламатсыз эже, кандайсыз? Саламат. Мен ушул жерде Алдаяр базарында иштейбиз. Бул жерде баа мурун өйдө жогорураак болчу, пиясыбыз 55-50ге чейин чыккан. Азыр 40-ка 42 сом болуп калды. Пияз өзүбүздүкү, Кыргызстандыкы. Бул савистер да экөө тең өзүбүздүкү, бирок голландский сорт деп коет, кызыл, сочный савистер. Муну 28 сомдон, муну 32-33 сомдон сатабыз. Оптовый. Жакшы экен, баасы. Савистин баасы. Картошка мешок алса 25-28тен болот. Весовой алса 35-33 болот. Арзаныраак весовой. Кызылча менен редко маргеланский сочный. Жашыл ичи сочный, булар азыр 35, оптом 35 сомдон болуп атат баалары. Помидор 180 сом. Турецкий, туркменяныкы булар. Бул болсо бу дагы туркменяныкы. Азыр местный помидор огурцы жок, чыга элек, ошого байланыштуу булар кымбатыраак. Капуста бар. Азыр могу помидор, туркменский помидордун баасы килограмм канча? Баасы килограммы 170-180 болуп атат килограммы. 180, мындай оптом розница жок, бирдей эле кетет. Оптом розница жок. Бадыраңдыкы азыр 170-180 баасы. Каяктыкы бадыраң? Бу дагы туркменяныкы. Туркменяныкы, Өзүбүздүкү местныйлар чыкпай атат азыр. Капусталар булар белокачан. Биздики 20-25 сомдон. Булар 30-35 сомдон. Бул пекинский. Басай капуста бу деле өзүбүздүкү 30-35 сом болуп атат. Чесноктордун ачылгандары бар. Булар мурун кичине арзаныраак эле, азыр кымбаттап жокко байланыштуу. Булар азыр 100 сом килограмм. 1 килограмм алдыгы зубчиктер эле, э? Жок, 1 килограммы 100 сом. Ошо зубчиктер эле. Головка, өзүчө головкалар. Бул ачылбагандар килограммы 180-200 сомдон. 200 сомдон, э? Немесине жараша да, пустой болуп, кичинекей болсо арзаныраак болот. Мындай жакшы, катуу болсо булар 200 сомдон болот. Сапатына жараша баасы. Сапатына жараша.
Зелендер болсо мурун кымбаттаган, азыр арзандап баратат. Өзүбүздүкү укроп, шпинат, жусайлар чыкты, көк пияздар чыкты. Буюрса эми укроп чыкса, укроп деле арзандайт. Азыр арзан. Мына жусайларыбыз булар 20 сомдон. Килограммы бар, килограммы 140 сомдон. Ушунун килограммы. Эже бул ушу биз негизги ушул эки культуранын суроом бар болуп атат. Биздин местный помидорлор качан сатууга келип баштайт? Биздин азыр чыга элек да, эми араң гүлдөй баштады, чыга баштады. Кайсы малдарда келип калат, кайсы айдарда келип калат? Апрелдерде келип калат. Апрелдин башы, аягтарында бар. Ага чейин Түркмения менен Ташкент сатабыз. Негизи ушу кышында, кыш башталгандан бери эле Кыш башталгандан бери ушу Түркменияны эле сатып келатабыз. Азыр биздики жок. Биздики жылдын этегинде ноябрь-декабрларда эле бүтүп калат. Ошо менен местныйлар жок. Сиз эже канча жылдан бери биякта соода кыласыз? Мен биякта 10 жылдан ашты. Ой, 10 жыл көп экен да. Сиз билет болуш керексиз, ушул эмнеге биздики ушу башка чет мамлекеттердики биз сатабыз, а өзүбүздүкү эмнеге ушу бадыран помидор жок? Ошо өзүбүздүкүн айдашпайт да. Айдаса биздики деле өсөт болуш керек. Ошо бизде теплицалар жок болуш керек. Анан эми отургузуп атат, эми теплицалар эми гүлдөп атат, эми кичине чөптөр өсүп атат. Анан эми март, апрель менен келип калышы мүмкүн да. Азыр бүт эле Түркмения сатып атабыз, эми Ташкент келет, Ташкент сатабыз. Андан кийин местныйлар башталат. Анан местный башталат. Андан кийин местный башталат. Местный башталганда арзан болот. Баасы түшөт. Баасы түшөт, арзан болот. Өзүбүздүн огурчу, помидор бышканда аябай эле арзан болот. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эмне үчүн бул биздин помидор бадыраңдарыбыз кымбат десек, биз деген чет мамлекеттен алабыз, ошондуктан бул кымбат болот да. Эгер өзүбүз муну өнүктүрүп, өзүбүз өстүрсөк, мына эжебиз айтып атат, баасы арзан болот да. Бул жерде ушул азыр морковка, картошкалар эле өзүбүздүкү экен, ошондуктан арзан да. Эгер мисалы үчүн ушул эле совет Өзүбүздө жок да теплица, ооба да. Ошо мисалы үчүн бул өзүбүздүкү болгондуктан арзан болуп атат, туурабы? Өзүбүздүкү. Мунун баарын эми дыйкандар өндүрөт, өздөрүнүн эмгеги да. Алып келет, сатат. Бул картошканы деле дыйкандар өндүрөт, алып келет. Көп болсо бир 5 сом кошулат. Кошулса, өзү эле баасында сатылат. Ошо дыйкандардын эмгегин жебейбиз да кыскасы. Бул жер оптовый, ушул жерге алып келип өткөрүшөт. Ушул дыйкандар өзүлөр өстүргөн, дыйкандар ушул жака келип өткөрөт экен да. Ооба, ушул жерге жүктөп келишет. Машина менен мына тонналап алып келишет, ушул жерге өткөрөт, алып биз сатабыз. Дыйкандардын эмгегин жебейбиз да кыскасы. Биз деген азыр Ош базарды кыдырып келдик, Бишкектин ичиндеги кээ бир базарларды кыдырып чыктык да. Бул видеонун негизинде чыгарабыз. Анан ушул жака элдер ушул жака келип соода кылса болот экен да. Эң эле арзан базар ушул жак. Болбосо могу Бишкектин жанында эле экен да, Аламидин жанында эле. Аламидин жанында эң оптовый базар ушу биз жакта. Орто сай, бул Аламидиндер ушу бизден келип алып кетишет да. Биз жак арзан болот. Алдаяр базары Аламидин жанында. Биз азыр дагы кичине кыдырып көрөлү. Чоң рахмат эжесизге, ишиңерге ийгилик. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, арзаныраак кичине алам десеңер, мына ушул Алдаяр деген базарга келсеңер болот экен. Биз азыр башка рядтарга кирип сураштырып көрөлү, дагы интервью алып көрөлү. Рахмат эже. Саламатсыздарбы, калайкак? Менин коллегам бүт баарын айтып кетпедим, түшүндүрүпчү. Мындан основной өзүбүздөн өндүргөн нерселерди айтты, өзүбүздө деп. Основной картошка, пияз, күнүмдүк керектелүүчү нерселер өзүбүздөн чыгат. Например, бул Кытайдан деген морки эмелер перес, сереси 3-4 сомдон ошондо эле ышкыртып алып атышат. Анан бирке бул көтөрүлө калса элдер картошка менен пиязга замниваться этип атат. Эми азыраак болуп калган кезде көтөрүлөт баасы. А так мындай күндөрү нормальный эле баа. Калайкак түшүнсө. Анан мен бир кайрыла турган нерсем дыйкандарга. Сиздердин эмгегиңиздер туура түшүнөбүз анын баарысын. Биз алып сатып орто жолдо көрүп атабыз. Алда ким билет, азда чирик салбагылачы айланайындар, таза салып, сиздер дагы, биз дагы алган наныбызды таап жейли таза. Элдер бизди каргап шилеп кетет. Бир мүшөктөн 6-7-10 килограммга чейин саласыңар. Анын баасын биз Кызылдай акчасына сатып алабыз, ыргыта албайбыз да. Биз дагы бирке кошобуз. Келген кишилер каргап шилеп кетет. Таза сала көргүлө өндүргөн нерсеңерди. Ошол. Не деп айтам, башка эмне дейм. Элибиз элди жүзүдө дүйнөсү деле тынччылык болсун, элдин пейили оңолсун. Кененчилик дейт, пейил доңдойлук. Жакшы пейил оңолсо курсак ток. Кийин бүтүн болот. Оптом сатып аткан эжелер айтып атат, көрсө деген дагы бир көйгөй бар экен. Дыйканчылардан келген мүшөктөргө салып келген
культурасынан тышкары ичине чирик анча мынча мусор продуктылар келип атыптыр. Ошону да биякта суранып атышат, ошону таза алып келсеңиздер деп. Эгер биз деген өзүбүздүн мамлекетибизде өнүктүрүүбүз келсе, өзүбүздүн баягы продукциябызды өнүктүрүүбүз келсе, арзанчылык ичине болсун десек, биз деген ошол өзүбүз таза иштешибиз керек. Эгер биз деген таза бияка алып келсек, биздин өзүбүздүн товарыбыз жакшы өтөт. А бул деген азыр чет мамлекеттердики эмнеге жакшы өтүп атат? Анткени булардыкы чыныгы жакшы таза болуп келип атат, ошон үчүн алып атышат. Кымбат болуп атат.